Жай мезгили эс алуу үчүн эң сонун учур. Ысык көл коопсуздугу жана таза абасы менен дүйнөнүн булуң бурчунан туристтерди өзүнө тартып турган Кыргызстандын бермети. Ушул мезгилде көлгө жана бассейнге эс алууга баргандар көбөйгөнү менен баары коопсуздук чараларына көңүл бура бербейт. Өзүнүн эле коопсуздугуна карасак кайра бизди кайра жаман көрөт да. Кээ бирөө сөгүп да кетет, кээдечи. Ушканда да болболот, урсак биз көйлөр болуп калабыз. Өзүнүн ден соолугуна өзүлөрү эле карайт да, негизи биздики жумуш баягы сактайбыз деп. Коопсуздугун карайбыз. Мастар келет, айтсаң болбойт. Өзүңүз үчүн, ден соолугуңуз үчүн сууга түшүү жакшы маанай тартуулайт. Андыктан жакшы сүзүүнү өздөштүрүп, сууда жүрүү эрежелерин жетишерлик билишиңиз керек. Сууда узак убакыт бою жүрүүгө болбойт. Суук тийип калышы мүмкүн. Эгер сиз үшүп денеңиздин калчылдаганын сезген болсоңуз, дароо суудан чыгып, жээкти бойлой кыска аралыкка ылдам чуркаңыз. Сууга түшүүнүн узактыгы абанын жана суунун температурасына, нымдуулукка жана шамалдын күчүнө көз каранды. Баллондун артынан кубалайт да, көбүнчө шамалда, особенно мындай артынан кубалабагыла десек болбойт. Баллондун артынан кубалайт, терең жерге кирип кетет. Кээ бирөө чабырганды билет, кээ бирөө чабырганды билбейт. Көбүнчөсү чабырганды билбегендер чөгүп кетет да. Матай мындай тосуп койгонбуз, баягы эме мотор чыгат, катамаран чыгат. Айтсаң вообще эл менен негизи оор да, бирок шеш. Эми биздики биринчи жардам барып алып чыгып, если суу көбүрөөк чутулса откачивать этип, анан скорыйга салып беребиз. Биздики ошондой жумуштар. Эгер кимдир бирөө чөгүп баратканын көрсөңүз, дароо куткаруучуларды чакырыңыз же 112 номерине байланышыңыз. Балчы шаарынын куткаруучулары эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ар дайым текшерип турушат. Бирок эсиңизде болсун, суудагы коопсуздук ар бир адамдын милдети. Сүрөттөрдө бар да, биринчи зонттун бияк уже техничный зона да, пароходдордон баштап бияка кирип чыкпаганга болбойт дегенчи. Биз бияка түшпөгү эле могу жерде ямалар да бар, мурунку пароходчулар кирип чыкканчы. Ошол жака резко чөгүп кетет да, могу кичинекей балдар көп чөгөт. Айткан сайын жаман көрүшөт. Кызгангандар бар. Өзүн түртүп салып биздичи. Анткени болбойт да бизге. Биз негизи биринчи помощьты бизге эч ким жардам этпеш керек. Ал эми атайын белгиленген жерлерде гана сууга түшүү зарыл. Кичинекей мектеп курагына чейинки балдар чоңдордун көзөмөлүндө гана сууга түшө алышат. Алардын ата-энелери сергек карап туруу керек. Ошондой эле чоңураак балдар өз алдынча сүзө алышат. Бирок алар суудагы кырсыктардын алдын алуу чаралары жөнүндө кабардар болуп, биринчи жардамдын негиздерин билип, аны көрсөтө билиши керек. Ошондой эле сууга чөгүп бара жаткан адамдын аныктаганды жана башка эрежелерди билиши абзел. Мен чыгарып, алыс жактан чыгарып келгенче артынан уже моторлор келип калат. Моторго чыгарып келебиз. Ошол мотордун үстүнөн карап чыгарабыз. Жеке чыкчакты бир сыра текшерип. Бизде постоянно нашатный спирт болот, ошондон бир сыра жыттатып, бир сыра пульстарды текшеребиз. Тырышпаган жерлерин сразу эле карайбыз. Ошолорун карап чыгарып кетебиз. Урматтуу жарандар, коопсуздук чараларын сактоо бул коркоктук эмес, акыл эстүүлүк. Эгер кимдир бирөө аларды тоготпосо, бул сиз үчүн да акылсыздык кылууга себеп эмес. Ошондо сиз кесепеттери жөнүндө ойлонбостон сууга түшүүдө үй бүлөлүк эс алуудан ырахат аласыз. Ал эми сууга түшүүдө этият болууга, эрежелерди сактоо менен бирге сиздерге көлдө жагымдуу жана коопсуз эс алууну каалайбыз. Урматтуу көлгөнчүлөр, балдарыңыздарды алысыраак түшүрбөңүздөр, баллон менен түшүрбөңүздөр. Карап туруңуздар, кичинекей балдарга сактооңуздар, көзөмөлүңүздөрдө болсун, алысыраак түшпөңүздөр, кызыл баллондордон ары түшпөңүздөр. Айтарым бул, кызыл баклажканын ар жак жагына түшпөңүздөр. Зона.